Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Hormatly musulman bir tuğanlar, akırkı uçurda internetke Qariyalar Uyuny Aksakaldın videosu tarады. Al Aksakal aytып atat. Men özümden murda Qariyalar Uyuny özümden atamda alıp kelgen elem, birok qaytar düýün eken, men dagı Qariyalar Uyuny bugün gelip kaldım deydi. Birok Al Aksakaldan Allah'ım razı olsun. Muna uşul bergen intervьюсü köptögön жаңы үйлөнгөн үй-бүлөлөргө, көптөгөн жаштарга сабак болду деп ишенебиз. Себеби бул кайтар дүйнө азыркы учурда ата-энесинен бөлүнүп жашаймын деген көбүнчө келиндер талап кылат, кыздар турмушка чыкканда талап кылат, ата-эне менен жашайбызбы, же өзүнчө бөлүнүп жашайбызбы деп. Бирок ата-эненин батасы менен, ата-эненин ыраазылыгы менен адам баласы көккө жетсе болот. Бул кыргыздын сөзү. Аллахтын ыраазылыгына жетип, бул дүйнөдөгү бүтүндөй бардык ийгиликтерге атанын, апанын батасы менен жетсе болот, урматтуу туугандар. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Ва қада раббука алла та'буду илля ия ва бил валидайни ихсана." Кудайга гана сыйынып, жалгыз Кудайга гана ибадат кылгандан соң, силер ва бил валидайни ихсана, ата-энеңерге жакшылык жасагыла дейт. Аларды ыйлатпагыла, аларга уф деп да айтпагыла, аларга жаман сөз айтпагыла, аларга жаман жүз менен карабагыла дейт. Себеби кайсыл бир жаңы үйлөнгөн үй-бүлө эгерде ата-энеси өзү баласына каалаган сөздү айта албаса, анда ал үй-бүлөдөн, ал баладан эч качан бир жакшылык күтсө болбойт. Ата-энеси ал учурда байкатпашы мүмкүн, бирок сөзсүз анын жүрөгү оруп, ичинен кысылып, ал албетте наразы болгонуна мына ошол окуя далил болот эмеспи? Андыктан эч качан ата-энени наразы кылбайлы. Ата-энени наразы кылып, эч качан биздин бирибиз эки болбойт, эч качан тапканыбызда береке болбойт. Ата-энени наразы кылсак, жашообузда эч качан бир береке болбойт. Ошондуктан ата-эненин ыраазылыгы бул Аллах Тааланын ыраазылыгы, бул дүйнөнүн берекесинин бардыгы ата-эненин ыраазылыгында турат.